Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 42 84, +795 750 49 84, +767 108 40 84. Клиника Medical Amir. Орусия. Борбор Азиянын айрым өлкөлөрү Орусияга каршы санкцияларга кошулушу мүмкүн. Борбор Азиянын айрым өлкөлөрү тобокелчиликке барууга даяр эместигин жана Батыштын Орусияга каршы санкцияларына кошулушу мүмкүн экенин ачык айтышууда. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Михаил Калузин эл аралык конференцияда билдирди. Бир тараптуу экономикалык чектөөлөрдүн кабыл алынгастыгы жана легитимсиздиги боюнча позициялардын дал келгендигине карабастан, Борбордук Азиянын бир катар өлкөлөрү тиешелүү тобокелдиктерди өзүнө алгысы келбейт. Алар Батыштын чектөө чараларын колдонууга даяр экенин боюнга алышууда деген ал. Галузин ошондой эле өз ара милдеттенмелерге, анын ичинде ЖКК, ЭЭП жана КМШ боюнча милдеттенмелерге каршы келбесе, Орусия тышкы жана ички саясатты эч кимге буйрук кылбай турганын баса белгилеген. Булак Супер Кежи. Прокурорго өмүр тилейт окшойбуз. Каза болгон прокурорлорго 21 миллион сом берилери талкууга түштү. Чаткал районунда иш учурунда каза болгон прокурор Бакирден Жанузаковдун үй бүлөсүнө төлөнө турган 21 миллион сом кенемде талкууга түштү. 15 майда Жогорку кеңештин комитет жыйынында башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева мыйзамга ылайык иш учурунда каза болгон кызматкерлердин үй бүлөсүнө кенемде төлөнөрүн айтты. Буга депутаттар таң калып жатканын билдиришти. Депутат Камила Талиева мектепке 5 миллион сом ала албай жатканын айтты. Ушундай чыгымдарга түткөн мамлекеттин казынасына дагы бара келди. Биз мектепке 5 миллион сом таппай ала албай жатабыз. Албетте мыйзам бул мыйзам болгону таң калып жатам да. Мамлекеттин эмес, бул элдин акчасы. Бюджет элдин акчасы да, деди Талиева. Өз кезегинде Надира Нарматова сот менен прокуратура кызматкерлери мыйзамды өздөрүнө ылайыктап жазып алганын айтты. Айтпайын десең ичиң күйөт, айтпай койсоң дагы болбойт. Өзү прокуратура менен сот органдары мыйзамдарды өзүнө тууралап алган. Азыркы сумманы угуп эсиң ойт да. Прокурор болуп туруп өлгүң келет да чындыгында. Эми прокурорлордун өмүрүн тилейт окшойбуз. Эмне болсо да аман жүрсүн деп. Бул жерде туура эмес жактары көп. Булар пенсияга чыккан үчүн эле миллион сом алат экен. Айтсаң жаман көрүнөсүң, деди Нарматова. Булак Супер Кежи. Садыр Жапаров тышкы карызды азыр төлөп салууга кудуретиби жетет. Кыргызстандын тышкы карызын азыр деле төлөп салууга болот. Бул тууралуу өлкө башы Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине берген маегинде айтты. 2023 жылдын 31 мартына карата мамлекетибиздин тышкы карызы 4,5 миллиард долларды түздү. Ооба, азыркы учурда тышкы карызды төлөп салууга биздин кудуретиби жетет. Бирок айта кетчү нерсе, алынган тышкы карыздын дээрлик бардыгы 20 жылдан 40 жылга чейин жеңилдетилген. Пайыздык чендери 0,75%дан 2%га чейинки кредиттер болуп саналат. Карызды алып жатканда мөөнөтүнөн мурда төлөй турган болсок, анда алган сумманын үстүнө дагы кошумча пайыз төлөө милдеттенмелери коюлуптур. Ошондуктан карызды мөөнөтүнөн мурда жаап салуу бизге пайдасыз. Биз тышкы карызды өз убагынан 1 мүнөт дагы кечиктирбей төлөп жатабыз. Ага толук шартыбыз дагы бар. Коркотурган эч нерсе жок. Бүгүнкү күндө буга чейинки алынган ички жана тышкы карыздын эң көп бөлүгүн төлөп баштадык.
Мисалы тышкы карыз 2004 жылы 3 миллиард 100 миллион сом, 2008 жылы 5 миллиард сом, 2011 жылы 9 миллиард 400 миллион сом, 2017 жылы 20 миллиард 600 миллион сом, 2019 жылы 28 миллиард 100 миллион сом төлөнгөн. Жыл сайын карызды төлөөнүн көлөмү графикке ылайык өсүп келе жатат. 2022 жылы 33 миллиард 600 миллион сом карызды төлөдүк. Быйыл 48 миллиард 600 миллион сом төлөйбүз. Алдыңкы 2024 жылга 64 миллиард 700 миллион, 2025 жылга 75 миллиард 100 миллион сом төлөө каралган. Мамлекетибиз эгемендик алган жылдар аралыгында алынган карыздардын эң көп бөлүгүн эми биз төлөп жатабыз. Эгер ушул акчалардын баарын карызга төлөгөндүн ордуна социалдык жана башка иштерге жумшаганыбызда бүгүнкү жасалып жаткан иштерден 100 эсе жакшы иштерди жасамакпыз. Карызды башкаруу стратегиясында мамлекеттик карыздын деңгээли ИДПга карата 70%дан ашпосу керек деп белгиленген. Бизде ИДПдан ашып түшкөн жылдар болгон. Маселен, 1999 жылы мамлекеттик карыз ИДПга карата 133%га көтөрүлүп кеткен. 2020 жылдын жыйынтыгы менен мамлекеттик карыздын деңгээли ИДПга карата 68%га жеткен. Азыркы учурда мамлекеттик карыздын деңгээли ИДПга салыштырмалуу 53%га төмөндөдү. Бул көрсөткүч карыздын деңгээли туруктуу экенин, мамлекетибиздин экономикасынын өсүү темпинин ылдам жогорулап жатканын көрсөтөт, деди Жапаров. Булак Суперкежи. Ислам Каримовдун уулу Россияда аялын сабап салган. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун уулу Петр Каримов Красногорскиде аялын сабап салган. Бул тууралуу 112 Telegram каналында маалымдалды. Басылманын маалыматына караганда, окуя Подмосковной бульварындагы көп кабаттуу үйдө болгон. Петр Каримов аялы Юлия Сметанкинаны чыр-чатактан улам бир нече жолу урган. Аял ар кандай жаракаттар менен ооруканага жеткирилип, Каримов милиция бөлүмүндө суракка алынып бошотулган. Окуя боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Известия басылмасынын маалыматы боюнча, Өзбекстандын мурдагы президентинин уулу азыр шектүү деген макамда. Дарыгерлер жабырлануучунун курсагынан баш мээсинен жаракат алганын аныкташкан. ММКлар Петр Каримов Ислам Каримовдун Наталья Кучми менен болгон биринчи некесинен туң уулу экенин жазып чыгышты. Булак Назар Ньюс Кежи. Садыр Жапаров Кытайга качан барары айтылды. Президент Садыр Жапаров 18-20 майда Кытай Эл Республикасына мамлекеттик сапар менен барат. Ошондой эле мамлекет башчысы сапардын алкагында Кытай Борбор Азия саммитинин ишине катышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Алдыдагы сапардын алкагында Кытай Элдик Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландаштырылууда. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери боюнча кызматташтыкты тереңдетүү жана кеңейтүү маселелерин талкуулашат. Ошондой эле президент Садыр Жапаровдун Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян, Кытай Элдик саясий консультациялык кеңешинин бүткүл Кытай комитетинин төрагасы Ван Хунин жана Кытай Элдик Республикасынын башка расмий өкүлдөрү жана бизнес чөрөлөрү менен жолугушуулары пландалууда деп билдирди ал. Булак Назар Ньюс Кежи.